адамдын Алла Таалага кайрылган дубалары туурасында болот. Дуа бул эмнеси? Бул дуа ибадаттын чучугу. Мухкур ибада дейт. Дуа кылуу бизге милдет. Биз сурашыбыз керек. Алла Таала өзүнөн сурагандарды жакшы көрөт дагы, өзүнөн сурабагандарды Алла Таала жакшы көрбөйт. Ошол себептен Алладан сураганды үйрөнүш керек. Биз Алладан сураганга жалкоолук кылабыз. Ошонун себебинен бизге берилбейт. Колдор ушундай көтөрүлгөндө, эмнекен Алланын рахматы түшүп баштайт. Качан көтөрүлгөндө Алла Таала өз райымын төгүп, периштелердин бардыгына кайрылып айтып баштайт. Мына менин пендем, мына бул менин пендем. Менден гана сурап атат. Менден башка эч кимден сураган жок, эч кимге таянган жок деп Алла Таала периштелерге мактанып баштайт. Алладан сураган адам менен Алладан сурабаган адамдын даражасы асман менен жердей болот. Анткени суроочунун колдоочусу Аллах болот. Ал эми сурабай башка нерсе таянып жүргөндүкү махлук болот. Ал эми махлукка эч качан жардам бере албайт. Ал эми Алла Таала болсо пендесинин бардык кажатын чечип бере алат. Алладан сурагыла, Алла берет. Анткени Алла өзү айтат, менден сурагыла, мен берем. Менден сурагыла, мен берем. Демек, мусулман сураганды үйрөнүш керек. Кантип сураш керексе, мен дайыма айтып берем. Дайыма айтам ушул нерсени, досуңан сурап аткандай сураш керек. Дуа кылып атасыңбы? Дуа кылып атканда эчтекеңди жашырба. Кооздобой эле кой. Кооздоба, бир нерсе кылба, ойлонба ал жөнүндө. Сен сурай бер, ey Алла Таалам, ey Кудайым, сен менин Кудайымсың. Ey Алла, сен менин кулум, мен сенин кулуммун. О Кудайым, мен ушундай проблема түшүп болуп калдым. Бир, ey Алла, сен мени сүйүнттүң, ey Алла, дагы сүйүн. Биз алса кайсы нерсе болсо деле. Бүт нерседе Алладан сураганды үйрөнүш керек. Сураганда эки жүздүүлөм сураба. Анан болотпу же болбойт деп күмөн кылба. Анткени пайгамбарыбыз айтат, эгерде ошол дуаң, ошол тилегиң, ошол ниетиң кабыл болуп кала турган болсо, ошол замат берет. Же болсо бир аз кечиктирип берет. Же болсо ал ахиретте Алла Таала берет. Бирок бул дүйнөдө бергенден да ахиретте бергендин айырмасы ушул, ахиреттеги толук болуп берилет. Ал жер нематтар бүтпөй берилет. Бул дүйнө адамга бир аз эле нерсе керек. Ошол бир аз нерсе үчүн көз төгүп, жашың төгүп. Бирок эң важный жагы үчүн көз жашың төкпөй койбошуң керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ме'раж кечүүсү Ал-Исра жосо түнкү бейпилдик болгон ушундай көтөрүлгөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алладан, ey Алла, мен тозокту да бейишти көрүм келет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга ошол мезгилде тозок дагы анан бейиште көрсөтүлгөн. Бейиштин ичинде бардык рахаттардын баарын көрүп туруп, андан кийин пайгамбар тозокту келип көрөм деген мезгилде Жабрейил периште канаты менен, я Расулалла, ушул жерге кирбей эле койсоң кандай болот деди. Пайгамбар айтты, жок, мен киришим керек, көрүшүм керек. Ошол мезгилде Жабрейил алейхиссаламга өкүм болду. Киргиз Мухаммад. Алла билет да бар нерсени. Ошол мезгилде ушундай бир чөйчөк бекени, бир ушундай бир эменин ичинен баягы Жабрейил периште эмне кылды? Бир сууну алып чыкты дейт. Анан туруңуз деп туруп, тозоктун ичине чачып салды дейт. Тозоктун ичине чачканда, тозоктун ичи салкын болуп калган экен да. Ойлоп көр, 3000 жыл жагылган тозок. 3000 жыл жагылды. 1000 жыл жагылды, ал кып-кызыл болду. 1000 жыл жагылды, ап-папак болду ичи. 1000 жыл жагылды, кап-караңгы. Көзгө сайса көрүңүз караңгылык. Бирок бул дүйнөнүн оту, эң чоң оту лава боло турган болсо, керек болсо күн 6000 градус турабы? Ошол күн Алладан күнү, ey Алла, өзүңдүн тозок азабыңа сактай көр дейт экен. Ошону Жабрейил периште салкын калды. Пайгамбар сорду, я Жабрейил досум, эмне болгон нерсе болду? Я Расулалла, ey Алла нечи, досум, бул ушундай бир суу эле. Сенин ушул
тозокко кирериңди, келип туруп ошол зыярат кыларыңды, тозоктун ичинде бар нерсени көрөрүң жөнүндө кабар жеткен мурун мага дейт. Ошондо эле мен адамзаттын эң асыл болгон адам атадан баштап сага чейинки келген бардык пайгамбарлардын, салих, такыба адамдардын Кудайдан коркуп ыйлаган көз жаштарын чогултуп алгам дейт. Мен уккам дейт. Тозоктун отун тобо кылып, чын жүрөктөн чыккан жаш өчүрөт. Кимдин көзүнөн бир тамчы жаш өмүр өткөнгө чейин бир жол я Алла деп коркуп туруп, чын жүрөктөн бир жаш тырт чыгып кеткен болсо, ошол адам үчүн тозок арам. Арам деген сөз ага кирбейт деген сөз. Ал ким кире турган болсо ага азап болбойт деген сөз. Мен ошону чачтым дейт. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мираж күнү келгенден кийин айтып аткан, момундун дейт жүрөгүнөн дейт чыккан акыйкат тобо кылып Кудайдан коркуп туруп ыйлаган көз жашы тозокто өчүрөт экен. Мен көз менен көрдүм дейт. Мисалы бир адам биз карап көрдүк болсо, бул жыгач экен. Бул көйнөк экен, бул допу экен, бул саат экен дейт да турабы? Көрдү. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала 3 якын дейт, 3 ишенимди көрсөттү. Биринчиси Алла Таала өзүнүн некен периштесин көрсөттү, Жабрейил периштени. Экинчиси болсо субханалла Кур'ан түшүрүп берди. Ал үчүнчүсү пайгамбар саллаллаху алейхи жүрөгүн толук кылыш үчүн, күмөнүн толук кетириш үчүн көтөрүп туруп, тозок менен мейиштерс бар экенин көрсөтүп туруп, анан кийин ошонун ичинде эмне өчүрө тургандыгын көзү менен көрсөтүп койгон. Ошол себептен пайгамбардын ар бир айткан сөзү чындык жана хак болуп эсептелет турган. Демек, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтүп кеткен тарика жолунда дуа кылганды үйрөнүш керек экен. Бир хадис иншалла. Бу Абу Сарманын Аллахын разы айтымында Аллахын элчиси саллаллаху алейхи мынтип дуа кылган дейт. Аллахумма инни асалука гиная ва гина маулая. Аллахым, чындыгында мен сенден муктаждыгымды чечүүнү жана балдарымдын муктаждыгын чечүүнү тилеймин. Мына сонун үлгү. Демек муктаждык чечип берүүчү ким экен? Аллах. Сен кимге кайрылышың керек экен? Аллахка кайрылышың. Демек айтып аткан, Аллахым, чындыгында сен муктаждыктар чечүүчүсүң. Сен менин дагы, анан мен балдарымдын да муктаждыгын чечип бер дейт. Чоң бир падыша өтөт. Умардын баласы Абдулла, Абдулланын баласы Абдулазиз. Абдулазиз халифа болуп турган мезгилинде анын 9 баласы болгон экен. Аллага ушунча бекем болгон сен, Алла ишенip ушунча бекем болгон падыша болгон, субханалла өтүп атканда балдардын баары кедей калган экен. Эч нерсеси болгон жок. Падыша болуп туруп, бир да айлык алган экен, ошо айлыгын бир айдан бир айга жеткизген экен. Бир да казынадан бир нерсе алган эмес экен ошо. Анан сурашып эми сен падыша болуп туруп, балдарым кедей алып бир нерсе бөлүп чытап коелу бу жерден. Сен өлгөндөн кийин эч ким бербейт буларга десе, Аллаху акбар, баягы Абдулазиз айтат экен. Жок дейт. Мен балдарыма дейт, Аллага таянганды үйрөткөм. Балдарыма дейт, Аллага таянганды үйрөткөм. Жана Аллага муктаждыгын Алладан сураганды үйрөткөм. Жана мен аларга суратул гына болгон, байлыктын сүрөсү болгон, Вакыя сүрөсүн үйрөтүп койгон. Демек көрдүк кандай нерсе. Ушундай такып адамдар биринчисинде балдарын Аллага тобокел кылып, Аллага таянышты үйрөткөн, бизде деле үйрөткөн ата-бабабыз. Мына сени менен мен деле үйрөткөн. Пешенеге жазганды көрөбүз. Кой жулунбачы. Пешенеге жазган болот да балам. Кой. Жулуна бербечи балам. Пейлиңди түздөчү. Ниетиңди түздөп койчу. Эмне болуп калгансың сен? Өлөйүн деп калгансың го? Уккансыңар сөздөрдү. Азыр деле айтат ушул сөздүчү. Мына бизди ата-энебиз дагы деле болсо тобокел кылып. Кудайдан сурасаңчы. Кудай дейле, кой, бу кылганың туура эмес. Кудай дечи балам. Деп үйрөткөн эмеспи? Үйрөткөн субхан. Бир эле нерсе калып калыптыр да. Бизге деген Вакыя сүрөсүн үйрөтпөй коюштур да. Болгон нерсеси эмне экен, бирок толук ишенимибиз калган биздин. Мына ушундай муктаждык. Демек дуа кылганда муктаж айтып аткан себеби ушул эки, пайгамбар болсо дагы муктаждыгын кимден сураган экен? Алладан сураган экен субхан. Андан кийинкиси Шакыл ибн Хумайд айтат: "О Алланын элчиси, мага пайдалуу дуа үйрөтүңүзчү.
dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурасам, ал мындай деп айтты. Ал мындай дуа кыл dedi. Аллахым, менин кулагымдын, көзүмдүн, тилимдин, жүрөгүмдүн, уруктук суумдун жамандыгынан сактагын деп айткан эди. Мына бул жерде 4 нерсе жөнүндө эң негизги нерсени айтты. Адамга зыян бере турган 4 нерсе жөнүндө айтты. Биринчиси ушак уккан кулак. Бул зыян берет кыяматта. Алымдар айтат, пайгамбардын хадисине таянып, эки адам ушакташып аткан болсо, бирөө ушак айтып атат, бирөө угуп эле турат. Ушак такыр сүйлөгөн жок дейт. Ушактаган деп атса, экөө бирдей эле ушактаган болот дейт. Эмнеге десе, тиги айтып аткан адамга угуп берген үчүн дейт. Тыйып койбой, кой эле, мага кереги жок деп, тыйып койбостон, кээ бирөө айтат да, мен ушактаган жокмун дейм. Мен зыян кылган жокмун дейм. Жок, субханалла. Пайгамбар, я Алла, ушу ушагып атырган кулактан көзүмдүн дейт, намахрам, бирөөнүн дүйнөсү, бирөөнүн аялы, бирөөнүн күйөөсү, мына ушул нерсеге көз батып кеткен, мындай кирип кеткен көздөн. Тилимдин ар кандай бир фасык, куфур, жана бара сүйлөгөн тилимден. Анан жүрөгүмдүн дейт, мындай пикирим, оюм жаман болгон, уже бузулуп кеткен жүрөктөн, жана дейт, зынадан, уруктук суудан, зынадан, ойноштуктан, субханалла, ошонун жамандыгынан сактаган деп, ушу 4 нерсесин айтып атат экен пайгамбарыбыз. Демек, Алладан муктаждык сураш керек да, анан сага экинчиси, сага зыян бере турган нерселер жөнүндө Алладан пана тилешиң керек экен. Алла ушуларды мага зыян кыла тургандай, кыяматта мага мындай каршы күбөтө тургандан сакта. Пайгамбар айтат, кыямат күнү эң биринчи адамга сурак болгондон кийин адам, я Алла, мен кылган жокмун дейт экен. Сурайт, сен туура точно эле кылган жоксуңбу? Сен туура айтып атасыңбы? Дегенде айтат экен, я Алла, сенин атың менен касам ичем дейт экен баягы адамчы. Мен такыр күнөө кылган эмесмин дейт экен. Кечирим да сурагысы келбейт экен да. Алла билет да бар нерсени. Сурайт экен, ай, туура айтып атасыңбы? Күбөң барбы дейт экен. Күбөм жок дейт экен. Баягы Аллахка чейин айтканда, Алла, сенин күбөң барбы дегенге чейин болот экен да. Адам баласы тозоктон коркот да. Көрүпсүң, биягында тозок турса, биягында бейиш турса, ортосунда сырат көпүрө турса, биягында субханалла аябай жаман мыйзам таразасы турса, карасаң ыргытып атат биякта, бияктан өрткө ыргытып атат, биягынан субханалла жыргап атат. Эми адам баласы бияк жыргалды эле карайт да. Туурабы? Биз жыргалды эле карап атпайбызбы, туурабы? Азыр үй ала турган болсоң да глобустун жанында болуш керек, мечит жанында болуш керек, садик жанында болуш керек, туурабы? Мектеп жанында болуш керек деп мына укмуш карап атасың, туурабы? Баары эле жаныңда болуш керек да. Бүт эле нерсе жаныңдан кайф болуш керек да жашоочу. Эч нерсе мындай проблема кылбагандай. Анан проблема кылбай жатып эле, анан кийин күнүгө баняда эле, анан кафеде жатсаң болот. Баары ушуну карайт туурабы? Ошол мезгилде адамга Алла таала ооба дейт, менин күбөм бар экен. Оозун жаптап коет экен, тил сүйлөбөй калат экен. Анан ошондон адамдын эң биринчи сол саны адамга каршы чыгат экен. Бутунун саны барго сол. Мына ошол экен, Алла, мен баспайын деген, бирок бул мындай кылган дейт экен да. Ошол күнү дейт, аларга өзүлөрүнүн мүчөлөрү каршы чыккан мезгилде деген аят бар, мен унутуп калбасам, маанисинде. Эч бир нерсе субханалла эме болбойт. Ошол себептен дуа кылганда, я Алла, ошо каршы чыга турган, ушу мен азап кыла турган мүчөлөрүмдү күнөөдөн тый деп дуа кылыш керек экен деп көрсөчү. Үчүнчүсү, Абдулла бин Аббастан келет экен. Аллахым, мени көтөрмөлөгүн, басмырлабагын, мени жеңилдирбегин, мага туура жолго түшүүнү жеңил кылгын деп. Үчүнчүсү, эмнекен, Алладан башка бир махлуктун сенин үстүнө үстөмдүк кылышынан сактанышың керек экен. Жаман, бул дүйнөдө үстөмдүк болгон, бирөө үстөмдүк кылган өзү зулум. Эми үчүнчү, андан кийин айтат экен, эмнекен, туура жол сураш керек экен. Сыратыл мустаким. Туура жол. Биз кээ бирлер туура жолдо кетип баратабыз деп ойлойбуз. Бирок адашып кетишибиз да мүмкүн. Туура жолдо жүрөм деп жүрүп адашып кетишиң мүмкүн. Ошол себептен тууганым мынакей пайгамбар үлгү катары ушуну айтып аткан. Бул жерде көп экен, мен убактым өтө аз болгон себеби буга силерге эме кылатам. Бирок айтайын деген нерсем ушул эки, Алладан дуа кылалы. Сурайлы Алладан. Бүт муктаждар сурагыла. Эгер эме өтпесем, кээ бир алымдар өзүлөрү ушундай бир сабактарында, эгер Алладан дейт керек болсо, бутуңардын боосун сурап алла дейт. Бир аял жөнүндө келет.
ал Алланын жолуна чыгып кеткен болот. Кийин үйүнө келсе, анын кийим жанагындай килем токуй турган станогун уурдап кеткен болот. Ал ошо күн Аллага айтты: Аллахым, мен сенин жолуңа кеткен болсом, сенин үйүң, сенин өкүмүңдү аткарып кеткен болсом, аят үлкүр сокуп кетти, үйүнө тегеренип, билбейсиң да. Эми айтып аткен: Алла, эми дейт, сен ушу үйүмө ууру киргиздирип, мен станогумду уурдаттың. Эми бул кошуналар менен капыр, буларга мени шерменде кылба дегенде, ага экөөнү кайтарып берген экен Алла Таала. Кандай асбабы нузулун билем, бирок ошо хадисте ага эки эме берилди. Пайгамбарыбыз айткан, ошо бирөө келип сураганда, бар көрүн, тиги Алладан сурап ал да ошо эки. Сен дагы бар Алладан сураганды үйрөн. Мага ишенбесең, бар ошо кемпирден өзүң сура деген хадис бар. Дегеним, ким Аллага толук таянса, толук ага ишенсе, толук Алладан гана болот десе, ал жакшылык болсо да Алла сенден болду, жаманчылык болсо сенден болду деген болсо, кайсы акыбалда отурбаган азыр мени угуп атканда. Мейли сен базарда отур, мейли субхана машинедеңде отур, мейли үйүңдө отур, мейли тоодо отур, мейли самолетто бартасың, бешким башка мамлекетте болосуңбу, сен субханалла Аллага толук таваккел кылгын, толук таянгын. Алла Таала сен таянсаң гана, Алла Таала толук жардам берип баштайт. Сен күмөн боло турган болсоң, ошо күмөнүң тазаланганга чейин сен кичинекей бир мындай бир баланын үстүндө, кичинекей бир кырсыктын үстүндө, кичинекей бир мындай бир проблеманын үстүндө болоруңду унутпашың керек, субханалла. Анткени Алла Таала Курандын маанисинде билсеңер, албетте билсеңер, Аллага таянуу бул эң жакшы жол деген. Бул Аллага таянышыбыз керек иншалла. Алла Таала толук таяналы, аракет кылалы, Кудайдан корколу, машалла. Анын алдына барабызды унутпайлы. А бул дүйнөнүн проблемалары болсо убактылуу. Бул дүйнөдө чечилет, болбосо ахиретте чечилет. Чечилбей калбайт. Алла адилеттүү зат, бүт нерсеңди чечип берет. Бүгүн зулумдук көрдүңбү? Сөзсүз өчүңдү алып берет. Бул дүйнөдө өчүң албасаң, ахиретте сөзсүз Алла өчүңдү алып берет. Бул дүйнөдө бай болбодуңбу? Алла Таала сөзсүз сага бул дүйнөдө бербеген байлыгын бейишти ушул дүйнөдө оноону кылып туруп кайтарып берет. Бул дүйнөдө оорудуңбу? Алла Таала субханалла бул дүйнөдө шифа берет. Шифа менен кошо хидаят берет кааласа. Кааласа Алла Таала бейиште сенин даражаңды көтөрүп, шейиттер менен, салихтер менен, пайгамбарлар менен бирге коет. Эгерде бул дүйнөдө сен бир кандай бир жол менен жашоодо бир кысталыш, кыйналышты көрдүңбү? Демек Алла Таала сени бул дүйнөдө ошол нерседен чыгарат, же болбосо ахиретте сөзсүз Алла Таала ушундай бир рахатты тартуулап, өзүнүн жүзүн көрсөтүү менен сени сүйүндүрөт иншалла таала. Эгер бул дүйнөдө пайгамбарыбыздын үйүнө бара албай калдым деп, ушуну арман кылып жүрсөң, анда Алла Таала бул дүйнөдө ошо арманыңа жеткизет, болбосо ахиретте пайгамбарыбыз менен Кавсар көлүнүн этегинде, Кудай буйрса пайгамбардын өзүнүн колунан ушундай бир чөйчөк менен суу ичип туруп, такыр суусун суу сабай турган даражада кылып туруп, бейиштин ичинде каалаган бөлмөлөрүндө, каалаган мөмөлөрүн жей турган, каалагандай рахат алып турган жайда иншалла өзү пайгамбардын жанында жүрүшкө мүмкүнчүлүк берет иншалла. Аракет кылабызбы? Дуа кылабызбы? Кантип дуа кылат экенбиз десем сурайлы койнум. Машалла. Субханакалла хамдик ашла анта астагфирука ва атубу илейк.